Балам 8 жашта, 8 жашка толот. Диндин жолуна бергим келет. Эмнеден баштасам болот? Сизге окшогон устаз болсо, Алла разы болсун. Азыр эми 8 жаштагы балдарга бизде медресе жок да. Бизде медреселерибиз 9-класстан кийин болуп калат. Бирок ошондо 8 жашта ошого чейин эле эмне тек коебузбу? Жок. Биз үйдө имандын чөйрөсүн курайлы. Ата-энеси диний китептерди окуп, алымдарыбыздан диний маселелерди үйрөнүп, бала чакасына үйрөтсүн. Анткени Кур'ан Каримде Алла Таала айткан, силер эртеге бала чакаңарга жооп бересиңер. Ошон үчүн кайсы мечитке жакын болсоңуз, ошол мечиттин имамы менен сүйлөшүңүз дагы. Түшкө чейин сабакка барып келсе, түштөн кийин 1 саатка, жарым саатка ошо мечитке барып, адепти үйрөнүп келсин, Куранды үйрөнүп келсин, алифбесин үйрөнүп келсин. Ушундай кылып турсаңыз, Кудай кааласа бала акырын жаттап, каникул учурлар болуп калат, лагерлерге бериңиз. Каникул учурлар болуп калат, алхамдулилlah Куранды көбүрөөк жаттасын. Ушундай кылып иншалла тарбия кылып турасыздар. Жин деп оозубуздан дагы чыкпаш керекпи ажеке? Жок, Алла Таала айткан, пайгамбарыбыз айткан. Жин деген сүрө бар бизде. Аны күн сайын окуш керек. Жин деп ким айтат? Кээ бирлер айтып коет, мына көрсөтөт, мына 3 колуну. Эмне деген болсо, баягычы 3 тамга бар го деп. Коркпой анда не? Жин бизден коркуш керек өзү, чын-чынына келгенде. Качан биз эгерде пайгамбардын сүннөтүндө бекем болсок, пайгамбарыбыз ордуна жиндер исламды кабыл алган. Келген бардыгы, мындай болгон, жиндер дагы ибадат үчүн жаралган. Бирок жаман жүргөндөргө тийишет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мына жиндерден сактана турган дуаларды айткан, ошо дуаларга бекем болойлу. Ажеке, ушул мечитке жок эле дегенде 2 же 3 айда келип тура аласызбы? Машалла айтып койдук буну. Буюрса иншалла, мына дамналарыбыз бар, казекелерибиз бар. Буюрса жакшы бир тартип уюштурупчу, сиздерге талабыңыздарга жараша балдарды тарбиялоо өзүнчө бир. Кайнене менен келиндин ортосун элдештирүү өзүнчө бир тема кылабыз. Кандай дедиңиздер? Буюрса иншалла. Ушу эң негизги тема ушу да азыр. Кайнене менен келиндин баары жакшы болот буюрса. Кудай кааласа убакыт менен келип турабыз, баары жакшы болот. Досторумду көп капа кылгам, кантем устаз, ар биринен кечирим сураңыз. Рамазан айы экен. Рамазан айынын урматы менен досторуңузга бирден телефон чалыңыздагы 50 сомдон единица салыңыз. Азыр эми ушундай болуп атат эми. Ушундай кылып туруп, бардыгын көңүлүнө алып коюңуз. Эч нерсе болбойсуз. Кудай кааласа, кичпейилдикчи эч качан төмөн болбойт да билип коюңуз. Биринчи кечирим сураган дайыма текебирликтен таза. Так, күйөөм Москвада жүрүп, уруша кетип, ал мага мен сага жооп бердим. 4 тарабың кыбыла деген. Ал талак болуп эсептелбейби? Түшүмө ар нерселер болуп сен ажырашкансыңбы деп көп кирчү болду. Bunday сөздү айтпаш керек эле. Жооп бердим, 4 тарабың деп эми кыбла дей турган болсо, ниети каралат бул жерде. Ажыраштык деген сөз айтылган жокпу? Жок. Так, ниети каралат. Эгерде мен сага жооп бердим, үйүңө бара бер, ибадат кыла бер, 4 тарабың кыбла, нафилде 4 тарабыңды окуй бересиң. Дей турган болсо, анда эчтеке болбойт, талак-балак түшпөйт. Ниетинде. Эгерде ажырашуу ниети болсо, анда түшүп калат. Мына ошо күйөөнүн ниетин карайт. Эркектер карта ойноп чайханаларда таң аткырып жүрүшөт. Ошол боюнча жума намазга келишкенде айтып бериңизчи өтүнүч. Өтө, Кудай кааласа сөзсүз айтабыз. Карта бул арам нерсе. Бул жашоону биз текке кетирге келген жокпуз, ахиретте куруш үчүн келгенбиз. Айтабыз буюрса. Бүгүн кадыр түн тосок болот. Акыркы 10 күндүн бардыгын кармай бериңиздер. Аны өзгөчө эртеге кечинде, 8 кечинде жана 10 кечинде 2 күн калып атат да, так күндөргө боюнча, түндөр боюнча. Так, кош келипсиз. Тынч отурайлы туугандар, урматтуу туугандар, тынч отурайлы. Арам тамактар деген сөздүн мааниси түшүндүрүп бериңизчи. Арам тамактар деген сөздүн маанисин түшүндүрүп бериңизчи. Мындай, кээ бир арамдар бар да, чочкон эти, арак, сигарет, наша дегендер бар да, мындай. Жосо өлүк, жосо ошондой эле мына азыркы акыркы күндө ит жемейлер башталды. Булар арам да. Бисмиллаху акбар деп сойсоң деле арам буларчы бардыгы. Адал болбойт ал. Ана мына кашкулак, жылан, бака деген арамдар булар. Bundan başka da aramдар бар. Кандай? Ошол эле койду бисмиллаху акбар деп сойбой койсоңуз, арам.
же болбосо Алланын атына эмес башка бир шейх, пир, паланча түкүнчө деп анда да карам болуп калат. Анан кийин бирөөнү уурдап алдыңыз дагы, бирөөнүн коюн же тоогунчу. Бисмиллахи Аллаху акбар деп сойдуңуз да. Тоок өзү адал, сойгонуңуз адал. Бирок кылганыңызчы арам, ал да арам. Ал сизге адал эмес ал. Арам деген тамак ушундай түшүнүңүз. Вакыт болуп калды. Макул, мына 2 суроо менен азыр неме кылайлы. Мына узундараак экен. Салам алейкум. Менин улум 11 жашта даватка чыксам болобу дейт. Куда калса даватчылардан деди сурап туруңуздар. Мына энеси сурап атат окшойт баласы менен чыгуу боюнча. Дарат жок кезде салават айтса болобу? Дарат жок кезде болот. Дарат жок кезде салават дагы, зикир, дуа, Куран окусаңыз дагы болот. Намаз окусак болбойт, Куран кармасак болбойт. Мен ачуу үстүндө күйөөмөн 3 талак сурадым. Күнөө эмеспи? Ал бербеди. Азыр кыжалатмын. Сиз шүгүр кылыңыз, кыжалат болбой. Бербей коюп турго сизге. Сиз бир экинчи жагынан тооба кылыңыз, мындай кылып сурабаңыз. Жакшы эмес. Ачууга алдырбаш керек, сабырдуулук болуш керек. Тахажжуд нафил намазын окугандан кийин зикир, Куран окуш керекпи? Же дуа элеби? Кылуу жетиштүүбү дейт. Рахмат. Так, мындай. Булардын аркасынан зикир ыктыярдуу эле, кааласаңыз кылыңыз, кааласаңыз кылбай эле коюңуз, эчтеке эмес. Тахажжудтан кийин нафил намаздын бардыгынан кийин элечи зикир, Кураныңыз. Ыктыярдуу, убактыңыз болсо кылсаңыз, нурдун үстүнө нур, ибадаттын үстүнө ибадат, соопту көп ала бересиз. Кылбасаңыз эч кандай күнөө эмес. Бойдан алдырган үчүн адамдын кунун төлөш керекпи? Канча сом ошол акчасы? Өзү мындай. Алла субхана ва тааланын берген нематын, перзент берген болсо, өзгөчө 4 айдан кийин үзүрсүз бойынан алдырып койсо, адамды өлтүргөндүн өкүмүндө деп фукахалар, алымдарыбыз жазган. Бирок ага мындай кунун төлөө деген жери жок. Ага мындай бу дүйнөгө келген, чыккан, жашаган, ошону өлтүрө турган болсо, Кудай сактасын, анан анын куну келет. Адамдын ичиндегисин эмес. Бирок күнөөкөрлүгү адам өлтүргөндөй күнөө болот ага. Так, мен соодада Кытайдамын. Колунда иштетип, Кытайдын колунда иштеп жүргөндө бирөөгө акча алып сурап берген элем. Алган адам бербеди. Мен карыз болуп калдымбы? Төлөшүм керекпи? Ал Кытай жок азыр. Кимге берем эми? Ал алган адам мага бере элек азырга чейин. Бирок Кытайга сиз алып беришиңиз керек. Тигиден аласызбы, албайсызбы кызыктырбайт. Сиз алып бергениңизден кийин сиз Кытайга карыз болуп калдыңыз. Аны ушу телефон болсо бир нерсе кылып, эптеп, жүктөп, бул жактан которуп бериңиз. Эгерде таптакыр таппасаңыз, анын атынан садака кылып бересиз эми. Анан бирок кийин чыгып калса кайтарып бересиз. Урматтуу энелер, эже карындаштар, мындай кылайлы. Убакыттын тардыгына байланыштуу. Сиздер бир топсуздар. Азыр эшикке чыкканга, акырын сүйлөп чыкканга чейин уже жарым саат өтөт да. Азыр эркектер азыр тияк-бияктардан жумага келип калат. Сиздер менен иншалла мындай коштошпойбуз. Буюрса иншалла байланыштабыз. Ал эми мына суроолоруңуздар бар го. Буюрса бу суроолордун бардыгына кара суу деп туруп атайы, кара суудагы суроолор деп чыгарабыз. Барыңыздар сурооңуздардын жообун угуп аласыздар. Макулсуздарбы? Азыр кыска бир дуа кылып койсок, Алла разы болсун. Дамла. Дуа.